Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарига Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу эрниз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Гаагадагы эл аралык сот Владимир Путинди камакка алууга ордер берди. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путин менен Орусиянын балдардын укуктары боюнча акыйкатчысы Мария Львова-Белованы камакка алууга ордер берди. Мындай маалымат соттун расмий сайтына жарыяланды. Билдирүүгө ылайык, Путин менен Львова-Белова Украинанын оккупацияланган аймактарынан Орусия Федерациясынын аймагына калкты мыйзамсыз депортациялоо менен байланышкан согуш кылмыштары үчүн жооптуу деп айтылат. Путин мырза жогоруда аталган кылмыштар үчүн түздөн-түз башкалар менен биргелешип же башка адамдар аркылуу аракеттерди жасагандыгы үчүн, ошондой эле жарандык жана аскерий кол алдындагыларга тиешелүү көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн жекече кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп айтууга жүйөлүү негиздер бар деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Бириккен Улуттар уюмунун иликтөө комиссиясы украиналык балдарды Орусияга алып кетүү согушу кылмыш катары каралышы мүмкүн экенин билдирген. Булак Суперкежи. Курсан Асановду кой таштагы окуя боюнча жазадан бошотуу суралды. Бүгүн 17 мартта Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда саясатчы Курсан Асанов, ошондой эле анын уулу, өкүл баласы жана айдоочусуна козголгон кылмыш иши каралууда. Сот процессине судья Адылбек Эсенбаев төрагалык кылып жатат. Отурумда мамлекеттик айыптоочу бардык айыптоочуларды күнөөлүү деп табууну, бирок кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу айыпталуучуларды жазадан бошонутууну суранды. Окуя тууралуу. 2019 жылы 13 августта Курсан Асанов милициянын кызыкчылыгын сатып, ишенимден кетти деген негизде Ички иштер министринин орун базары кызматынан бошотулган. Андан соң аскер прокуратурасы кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, Курсановду камакка алган. Ошондой эле Курсановдун айдоочусу, милиция кызматкери Дамирбек Пайзылда уулу, өкүл баласы Чындык гезитинин мурдагы башкы редактору, учурдагы Учкун мамлекеттик типографиясынын директорунун орун басары Турсунбек Бейшенбеков кармалган. Курсановдун уулу Мухаммед Али Асанов издөөгө жарыяланган. Бул окуялар 2019 жылы 7-8 августта Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндөгү окуялардан кийин болгон. Булак Назар Ньюс Кежи. Кытай кыргызстандыктарга кайрадан виза бере баштады. Чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде кыргыз жарандар үчүн Кытай визасын жол жоболоштуруунун тартибин жаңылоо боюнча Тышкы иштер министрлиги төмөнкүлөрдү билдирет. Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жарандардын жүрүүсүн андан ары жеңилдетүү максатында 2023 жылдын 15 мартынан тартып Кытайдын аймагына чет өлкөлүк жарандардын кирүүсү үчүн аталган өлкөнүн визалык саясатына төмөнкүдөй түзөтүүлөрдү киргизүү чечими кабыл алынган. 2023 жылдын 15 мартынан тартып 2020 жылдын 28 мартына чейин берилген жана дагы эле жарактуулук мөөнөтүнүн чегинде болгон визалардын кирүү функциясы калыбына келтирилди. Үстүздөгү жылдын 15 мартынан баштап 2020 жылдын 28 мартына чейин мөөнөтү бүтө элек виза менен Кытай Элдик Республикасына аймагына кирүү болот. Кытай Элдик Республикасы визасын берүүчү Кытай Эл Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери Кытай Эл Республикасына бара жаткан чет өлкөлүк жарандарга визанын бардык категорияларынын кароону жана берүүнү кайра жандандырат. Ошону менен бирге министрлик Кытай тарап менен Кытай Эл Республикасынын айдоочулук визасын алууга арыз берүү үчүн электрондук кезекке катталууга орундардын санын көбөйтүү боюнча тийиштүү иштерди жүргүзүп жатканын белгилейт. Министрлик Кыргыз Республикасынын жарандарынын өзгөчө көңүлүн бурат. Ортомчулук түзүмдөрдүн тигил же бул категориядагы визаларды алууда ортомчулук кызматтарды көрсөткөн айрым адамдардын мыйзамсыз иштери жөнүндө маалымат болгон учурда Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына кайрылууга чакырат. Булак Суперкежи.
Кыргызстандын кымыш өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү 27%га өстү. Кыргызстандын кымыш өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсүнүн көлөмү 27%га өстү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев Спутник Ближе зарубежнин кабарчысына билдирген. Анын айтымында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги уюмуна кирген өлкөлөр менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү ойлогондон да көп болду. Сандар, көрсөткүчтөр эле баарын айтып турат. Кыргызстандын кымыш өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү 5 миллиард доллардан ашты. Тактап айтканда 26-27%га өстү. 2021 жылдыгыга салыштырганда көрсөткүчтөр бирикмеге кирген бардык өлкөлөрдө жогорку болду деп белгилеген Касмалиев. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандын жалпы товар жүгүртүүдөгү кымыш өлкөлөрүнүн үлүшү 45%ды түзөт. Булак Спутник KG. Туркия жер титирөөдөн кийинки чыгымды эсептеди. Туркиядагы жер титирөөдөн кийинки материалдык чыгым 2 триллион лирди түздү. 105 миллиард доллар. Бул тууралуу өлкөнүн финансы министрлиги билдирди. Эске салсак, Туркиянын Кахраман-Мараш провинциясында февраль айында магнитудасы 7,7 жана 7,6 балга жеткен жер титирөө болгон. Эпкини 11 провинциясында жана коңшу Сирияга да тийди. Кырсыктын кесепетинен 49 миңден ашык адам курман болду. Жер титирөөдөн кийинки материалдык чыгым 2 триллион лирди түздү. Бул 1999 жылы Мрамор деңизинин аймагында болгон жер титирөөдөгү чыгымдан болжол менен 6 эсе көп. Көрсөтүлгөн сума 2023 жылга карата күтүлүп жаткан улуттук кирешенин 9%-ын түзөт деп финансы министрлиги билдиргенин ТРТ Хабер телеканалы жарыялады. Булак Спутник KG. Ушаков. Путин менен Си Цзиньпин Украинадагы жаңжалды талкуулашат. Владимир Путин менен Си Цзиньпиндин 21 мартка пландалган Кремлдеги жолугушуусунда Украинадагы жаңжал дагы талкууланат. Бул тууралуу президенттин эл аралык мамилелер боюнча жардамчысы Юрий Ушаков билдиргенин РИА Новости жазды. Украинадагы абал албетте талкууланат. Биз Кытайдын бул маселе боюнча токтоо жана талданган позициясын жогору баалайбыз. Кытайдын абалды жөнгө салуу планын дагы билебиз. Биздин жетекчи менен Кытай лидери Украинадагы конфликтиге берилген баа боюнча пикир алмашарына ишенем. Андан кийин кандай ойлор пайда болорун ошондо көрөбүз, деди Ушаков. Ал ошондой эле Кытайдын тынчтык планы Россияныкына көп жерден дал келип жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG.